Саламатсыздар балдар. Панфилов районундагы Жумалов Карпик атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими Бейшенбай кызы Күлүпа. Азыр 10 класстар үчүн кыргыз тили сабагын баштайбыз. Мен сабагымды Мадаминов Гапар Маматкуловичтин учкул сөздөрү менен баштагым келет. Өзүн өзү тарбиялоонун жыйынтыгы бул адамгерчилик, инсандык жакшы сапаттардын өсүүсү деген экен. Бүгүнкү кайталоо сабагыбыздын темасы өтмө маанилүү сөздөрдүн түрлөрү: метафора, метонимия, синекдоха. Сабагыбыздын максаты кыргыз тилиндеги сөздөрдүн көп маанилүүлүгү, полисемия тууралуу түшүнүүбүздү бышыктайбыз дагы, мисалдарды иштөө менен өз билимибизди өркүндөтөбүз. Балдар, эң алгач полисемиянын эрежелерин кайталап алалы. Полисемия бул көп маанилүүлүк жөнүндөгү илим. Полисемия пайда болуу ыгына карата метафоралык, метонимиялык, синекдохалык жолдор менен пайда болот. Биз буга чейин өтүлгөн сабактарыбызда белгилегендей, бизди курчап турган айлана чөйрөлөрдө окшош заттар, кубулуштар, окуялар көп болорун жакшы билебиз. Алар бирин-бири толук окшоштурбаса, айрым бир белгилери боюнча окшошот, дал келет. Улам жаңы заттарды ойлоп табышат. Бул учурда бирин-бири тууроочулук менен окшош заттар, кубулуштар, окуялар бирдей түшүнүктү пайда кылат да, алардын аталышында улам жаңы сөз ойлоп таппастан мурдагы эле сөздөр менен аталып калышат. Ушул учурда көп маанилүүлүк, полисемия пайда болоорун биз окуп өткөнбүз. Эми бир аз терминдерге түшүндүрмө берип өтөлү. Метафора. Грек тилинен метафора окшоштуруу дегенди туюндурат. Кандайдыр бир буюмдун же түшүнүктүн окшоштугуна карай бир сөздүн ордуна колдонулган башка сөздөр аталат. Метонимия. Грек тилинен метонимия кайрадан атоону билдирет. Сөздөрдү биринин ордунан бирин алмаштырып айтуу үчүн колдонуларын билебиз. Синекдоха сөздөрдү алмаштырып, ооштуруп айтуунун бир түрү болуп эсептелинет. Жогорудагы берилген түшүнүктөрдү мисалдар менен далилдеп өтөлү. Полисемия көп маанилүүлүккө мисал. Туяк. Малдын шыйрагынын учундагы катуу мүйүзчө. Экинчиси адамдын артында калган эркек баласы. Бул өтмө мааниде берилет. Же мурасчы деп айтабыз. Тырмак. Адамдын колунун, бутунун манжаларынын учундагы жумшак сөөкчө. Тырмактын учундагы кезип салуучу бөлүкчө. Же тырмагын алуу, тырмагын өстүрүү деп айтабыз. Табак. Тамак салынуучу, эт тартуучу идиш. Экинчиси тамак ашты билдирет. Табакты конок келгенде кайсы дасторконго тартабыз деп биз көбүнчө алек болобуз. Тамак ичүүгө келген элдин саны да каталат. Бул көбүнчө коноктошкондо канча табак эл экен же элдин санын билип келчи деген мааниде дагы колдонулат. Метафоралык жол менен пайда болуу окшоштуктары. Ком деген мисал. Биринчи, төөгө жүк артуу үчүн үркөчүнө белине орой таңылган кабат-кабат кийиз же башка калың нерселер. Экинчиси, уйдун же төөнүн абдан семиргенде пайда болгон жон майы. Ал эми метонимиялык жол менен пайда болууга мисалдар. Класс. Биринчиси, мектеп окуучуларынын жаш өзгөчөлүктөрүнө карата топко бөлүнүшү. 5 класс, 6 класс, 10 класс дегендей. Экинчи, окуучуларга арналып бөлүнгөн мектептеги бөлмө. Класс, кабинет. Ай. Жер планетасынын спутниги. Ал эми экинчиси,
күндүн жана өзүнүн огунда айлануунун негизинде пайда болгон 12ден 1 бөлүгүн билдирүүчү мезгил же календар деп койсок болот, жыл мезгили. Эми 3-чү мисал чыны. Биринчиси суюктук чай куюу үчүн пайдалануучу идиш. Ал эми экинчиси чынынын ичиндеги тамак же суу. Бир чыны суу ичтим же бир чыны кымыз ичтим деген мисалдарды атап өтсөк болот. Чыңгыз Айтматов. Биринчиси кыргыз элинин залкар жазуучусу. Ал эми экинчиси Айтматовдун чыгармаларынын жыйыны. Мен Айтматовду окудум деп мисал келтирсек болот. Ал эми үчүнчүсү синекдохалык жол менен пайда болгон учурлар. Муун деген сөзгө мисал келтирели. Адамдын жана жаныбарлардын сөөктөрүнүн же чемирчектеринин кыймылга келип туруучу кошулган жери. Экинчиси каруу, күч кубатты билдирет. Үчүнчүсү кээ бир өсүмдүктөрдүн бөлүк болуп турган жери же муунактарын айтабыз. Төртүнчү бөлүгү сөздөгү бир ырак менен айтылган бир же бир нече тыбыш же тамга деген сөздү мисал алсак 2 муунга бөлдүк. Кана балдар, биз полисемияны бир сыйра кайталап алдык. Эми азыр өз алынча иштөө боюнча тапшырмалар берилет. Төмөнкү кыял, көз, баш, жык, мекен деген сөздөрдүн маанисине жараша сүйлөм түзүп, кандай жол менен пайда болгонун түшүндүрөбүз. Силерге 5 мүнөт убакыт берилди. Ал эми азыр төмөнкү ырга көңүл буралы. Терезеси чачып турат жарыкты. Черлеринде оюмо чийбе сызыктын, сырларына кичинемден кызыктым. Көмкөрүлгөн асман бетин карасаң, көзү тиктейт сансыз сары мышыктын. Издей берем бүт сырларын тапканча, колум менен дарбазасын какканча, билем жылдыз күн нуруна жылыбайт, адам жетип очок отун жакканча. Бул турмушта билгени бар күлгөндүн, табышмагын издейм көктө күйгөндүн. Тээ капкайда жанып өчкөн жылдыздар, терезеси сыяктан ат сүйгөндүн. Кызыгуунун аңар аят кулкуну, канат кылат ошол ойлор толкуну. Жымыңдаган үмүт жана туш-туштан, жылдыз сары ага болбойт кол болуу. Ал да күтөт, мен да күтөм жалдырап, көз караштар каректерди талдырат. Аз жылдарда ааламдардын ачкычы, чөнтөктөрдө жүргөн болот шалдырап. Эми балдар, үйгө тапшырмага жогорудагы окулган 182 көнүгүүдөгү берилген ыр саптарындагы кара тамга менен басылган өтмө маанилүү сөздөр боюнча талдоо жүргүзүүгө берилет. Тапшырманы аткарып, жеке номерге жибере беребиз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Сабакка эң жакшы катыштыңар. Саламатта калгыла балдар.